Садыр Жапаров кабар агенттигине кезектеги маегин берип, чек ара митингге чыккандар, уурдалган алтындар жана башкалар боюнча пикирин билдирди. Ошондой эле ал Бириккен Улуттар уюмунда сүйлөгөн сөзүн өзү учакта бара жатып жазганын айтты. Бириккен Улуттар уюмунда сүйлөгөн сөзүмдү өзүм жаздым. Болгондо да учакта кетип бара жатып өтө маанилүү жерлерин толуктадым. Сүйлөй турган сөзүмдүн ар бир тамгасын жети өлчөп бир кеспесем болбойт эле. Себеби Бириккен Улуттар уюмунун жогорку трибунасы оюнчук эмес да. Анын үстүндө бул маселе жөнөкөй маселе эмес, олуттуу болчу, деди Садыр Жапаров. Мындан тышкары президент Кыргызстандын армиясы буга чейин итке минип калганын айтып, учурда абал жакшырып, душмандын мизин кайтарганга жетиштүү күч бар экенин белгиледи. Ал эми Баткен боюнча Ак үйдүн алдына митингге чыккандарга кайрылып, мамлекет керек болгон учурда аларды жылуу төшөктөн деле алып кетерин айтты. Эгерде армиябыздын күчү жетпей баратса, силерди митингге чыгарып убара кылбай эле жылуу төшөктө жаткан жериңерден сууруп чыгып кетебиз. Бул мамлекеттин толук укугу. Ошондо чыныгы мекенчил экениңер көрүнөт, деди Жапаров. Ошондой эле ал алтын уурдалат деген түшүнүк да болбош керектигин айтып, алтындын тамгасын түшүнбөгөн блогер чалыштарды да кошуп алып текшерүүнү сунуштады. Эске салсак, Жапаров коомдо талкуу жараткан маселелер боюнча байма-бай пикирин билдирип келет. Социалдык тармакта Баткенден эвакуацияланган карапайым элге жасалган мамиле талкуу жаратууда. Ал эми соц түйүндүн дагы бир нече колдонуучулары Бишкек шаарына алынып келинген баткендиктерге эч кандай шарт түзүлбөгөнүн белгилеп, шаар мэрине нааразычылык билдиришүүдө. Кап келсек, мына бала айдап атат. Мынеке, мына бала айдап чыгып кетип атат, мынеке. Мына жерге только штабтагылар кириш керек экен. Мына 3 баласы менен курсагы ачып турат, мына чыккыла деп айдап атат, кирбегиле бул жака деп. Мына ушул бала. Мына маймыл болуп атат. Баткенде эмне болуп атат? Бул маймыл болуп бийлеп атат. Ушундай акмактар иштеп атат. Ички иштер министрлиги социалдык тармактын 20 колдонуучусуна улуттар аралык кастыкты козуткан билдирүүлөрү үчүн иликтөө иштерин баштады. Бул тууралуу аталган башкармалыктын басма сөз кызматы билдирди. Социалдык тармактын 20га жакын колдонуучулары улуттар аралык кастыкты козуткан агрессивдүү билдирүүлөрдү жазышкан. Социалдык тармакка мониторинг жүргүзүүнүн жүрүшүндө ички иштер органдарынын кызматкерлери жогоруда аталган жарандарды аныктап, учурда иликтөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз. Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алымбаев социалдык тармактын колдонуучуларына жана блогерлерге кайрылып, Баткендеги кырдаал боюнча такталбаган маалыматтарды таркатпоого чакырды. Анын айтымында ар бир такталбаган маалымат жергиликтүү элди дүрбөлөңгө салып жатат. Урматтуу мекендештер, урматтуу соц тармактын айрым активдүү колдонуучулары жана блогерлер. Учурда Баткен областына кырдаал мурунку күндөргө салыштырмалуу туукташууда. Бирок чыңалуу бар. Учурда Баткен областы боюнча туура эмес такталбаган маалыматтар соц тармактарга чыгып кетүүдө. Ошондуктан мен сиздерден суранып кетер элем, такталбаган туура эмес маалыматтарды соц тармактарга берүүдөн алыс болсоңуздар. Сиздердин Баткен областында кошкон салымыңыздар ушул болсун. Анткени биздин бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгүбүзгө бул маалыматтар түздөн түз тоскоолдук кылып жатат жана областтын тургундарын дүрбөлөңгө салып жатат. Азыркы учурда Баткен областында УКМКнын башчысы генерал-лейтенант Ташиев баштаган бүт мамлекеттик органдар ар тараптуу иштерди алып барууда. Ошондуктан баарыңыздарды сабырдуулукка, ынтымакка жана биримдикке чакырамын. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына көк бөрү жана алыш оюндары расмий мелдеш катары кирди. Бул тууралуу Маданият министрлигине маалымдашты. Көк бөрү спортчулары машыгуу жыйындарын толук өтүшүп, бүгүнкү күндө даяр. Оюнчулар 28-сентябрда учушат. Оюндар 29-сентябрда башталып, 2-октябрга чейин уланат. Кыргызстандын атынан жалпы 148 спортчу катышат. Буга чейин улакчылар Түркияда өтө турган көчмөндөр оюндарына баруунун зарылдыгына шектенип жатышкан.
Казакстандын чек ара кызматы өлкө аймагына кирүү үчүн унаалардын саны көбөйгөнүн билдирип, көпчүлүгү чет элдик жарандар экенин белгиледи. Мындай кырдаал Орусия президенти Владимир Путин мобилизация жарыялагандан тартып башталганы жана өлкөдөн аскер курагындагы жаштар кетип жатканы маалымдалууда. Уважаемые соотечественники, прямо сейчас немного информации про великий кыргызский народ. Смотрите, есть кыргызы, кыргызстанцы, которые, находясь во Дворце спорта, передавали из рук в руки гуманитарную помощь и пели гимн Кыргызской республики. А вот есть политики и чиновники, которые гимн не знают. Есть те люди, простой народ, которые издалека идут, издают кровь, а есть те, которые вызывают к себе на работу. Да, потому что им лень. Одним из конца города вот ехать не лень, а другим лень. А вы знаете, есть кыргызстанцы, есть кыргызы, которые сдавали последние копейки с копилки. Есть кыргызстанцы, которые отдавали последние свои вещи баткенцам и другим пострадавшим. А есть те, которые шопились на улицах Нью-Йорка. Дорогие друзья, прямо сейчас я бы от своего лица, и я думаю, от лица своего коллеги, хотела бы выразить огромную благодарность простому кыргызскому народу, который отдает буквально последнее все, что у него есть. И хлеб, и кровь, и кровь. И я думаю, абсолютно будет правильно, если мы сделаем низкий поклон каждому кыргызстанцу, который сделал вклад в урегулирование данного конфликта. И еще один низкий поклон отдельно нашим солдатам, которые защищали границы нашей, пусть хоть и маленькой, но необъятной страницы.